Шайлоого карата үгүт иштеринин жүрүшүндө бир катар мыйзам бузуулар орун алууда. Ош шаарында жалпысынан 27 учур катталган. Ал эми облус боюнча 5 арыз менен кайрылышкан. Негизинен ал жерде административ ресурсту колдонуу, ал эми шаарда болсо ошол добуштар сатып алууга аракет болуу, ошондой эле баягы депутатка кандидаттардын маалыматын туура эмес маалымат берүү деген. Негизи ошол 3 берененин айланасында арыздар келип түштү. Бүгүнкү күндө ошол маалыматтардын негизинде сотко чейинки өндүрүш ачылып, азыр териштирүү иштери жүрүп жатат. 11 апрелде өтүүчү шайлоону Ош облусу боюнча 3000ден ашуун милиция кызматкерлери көзөмөлгө алат. Алардын коомдук коопсуздукту сактоо боюнча даяргерчилиги текшерилип, тапшырмалар берилди. Жалпы ошол ар бир кеминде 2ден кем эмес өздүк курам бөлүндү коомдук тартипти көзөмөлдөгү. Ошондой эле элдик кошундар дагы бир 500дөн ашуун элдик кошундар жардам беришет бул боюнча. Ушу бүгүндөн баштап ошол элдерден түшкөн арыздар, андан сырткары ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп, ошо мыйзам бузууларды аныктоо боюнча иш күчөтүлөт. Буга чейинки шайлоолордо добуш сатып алуулар, административдик ресурс колдонулуп келген. Бул жолку шайлоодо карапайым калк шаардын өнүгүүсү үчүн туура тандоо жасоосу керек дешет эксперттер. Шаардык кеңештер, айылдык кеңештердин колунан келбей турган, алардын керек болсо мыйзам боюнча полномочиясына кирбеген маселелерди убада кылып ошо элди алдайбыз деген ниеттер болуп атат да. Баягы биздин шаардыктарыбыздагы, шаардын жашоочулары сөзсүз ошо реалдуу проблемаларды алып чыгып, ошол программасын шаарды көтөрүү боюнча шаар жасаган программаларын реалдуу ишке ашыра ала турган партияларга басым жасаса, менимче туура болот. Бүткүл элдик добуш берүү жана жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого карата Ош шаарында 78 участок даярдалып, тизмелер илинген. Анда 151 миңден ашуун шайлоочу бар. Мындан сырткары ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга да шарттар каралып, пандустар орнотулуп жатат. Албетте, шайлоо комиссиялары менен бирдикте жергиликтүү бийлик органдары дагы ошо шайлоо участоктордун даярдыгын жардам берүүгө, көмөктөшүүгө бүт адамдар бөлүнүп, жетекчи кызматтагы кызматкерлери бөлүнүп, шайлоо участокторунун негизинен бардыгы даярдык жакшы жүрүп атат деп айтсак болот. Ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар үчүн дагы бардык шайлоо участокторунда ошо аракеттер болуп атат. Басымдуу көпчүлүгүндө пандустар орнотулду. Ал эми бардык шайлоо участокторунда звоноктор коюлат. Референдум жана жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого Ош облусунда 515 шайлоо участогу даярдалган. Анда 732 миңден ашуун шайлоочу бар. Эске салсак, Ош шаарында 45 мандатка 702 талапкер ат салышууда. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.